усиленно болот. Мындайча айтканда операция Сирена объявлять этилди. Операция Сирена бул эгерде силерди токтоткондо, силер токтобой кача турган болсоңор, ок атканга толук акысы бар. Бүгүнкү күндөгү көчөкү видеолорду дагы ушундай теракт болду, терроризм болду деп дагы WhatsApp группаларга пересылка кылганды токтоткула. Ошол пересылка боюнча биздин мекендештерибиз, камалып кеткен мекендештерибиз бар. Терроризмди өрчүтүп атат деген статья козголуп калат да. Ассаламу алейкум, Москвада мекендештер, такси жамааты. Эгер сиздер Москвада ушу жакшы компания, лицензия чыгара турган компания издеп жатсаңыздар, биздин Аурус компания ар дайым кызматта. Кайрылыңыздар, 100% кепилдик беребиз. Биздин адрес метро Сайловский, складочный 1, строение 53. Кененирээк маалымат алыш үчүн ушу төмөндөгү номерге кайрылсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Кайрадан эле ушул кечеги окуя боюнча бүгүнкү темабыз болмокчу. Юристтер кечеги тема боюнча эмне дейт мекендештерге. Аныктан каналга катталып, группалар менен бөлүшүп, жакшы ой пикир жазганды унутпайбыз. Бүгүнкү маегибиз ошо мекендештерге бир сабак иретинде болмокчу. Эң мыкты юрист Гүлүзө эжекебизге ошо кечеги окуя боюнча келип калдык. Саламатсызбы эже? Саламатчылык Учкунбек. Көчөкү тема действительно баарына оор тема. Бул терроризм болду Москва жергесинде. Көптөгөн адамдар жабыркап, көптөгөн адамдар каза болуп калды. Эми ушунун залакасы кимге тиет? Залакасы эми бизге тиет, мигранттарга тиет. Көптөгөн проверка документов башталат. Буга чейин деле болуп жүргөн проверкалар, бирок ушул усиленно болот. Мындайча айтканда операция Сирена объявлять этилди. Операция Сирена бул эгерде силерди токтоткондо, силер токтобой кача турган болсоңор, ок атканга толук акысы бар. Ошондуктан урматтуу мекендештер, жаныңарга эч кандай холодный оружие албай жүргүлө. Мындайча айтканда острый предмет деп коеюн, любой эле острый предмет. Аябай текшерүүлөр көп болот азыркы күндө. Өзүңөргө мындай сак болгула. Анан дагы информация, пересылка информация боюнча да кыскача маалымат бере кетейин. Эч качан туура эмес такталбаган информацияларды пересылка кыла бербегиле группадан группага. Бүгүнкү күндөгү көчөкү видеолорду дагы ушундай теракт болду, терроризм болду деп дагы WhatsApp группаларга пересылка кылганды токтоткула. Ошол пересылка боюнча биздин мекендештерибиз, камалып кеткен мекендештерибиз бар. Терроризмди өрчүтүп атат деген статья козголуп калат да. Терроризмди өнүктүрүп атат деген мындайча айтканда. Дагы еще айта кетчү нерсе, урматтуу мекендештер, акча перевод боюнча азыркы күндө Рамазан айында көптөгөн мекендештерибиз бири-бирибизге жардам берүү иретинде акча топтой башташат. Майыптарга, ушундай ооругандарга. Ушул информацияны тастыктамайынча банковский картага акча которбогула. 115 федеральный закон менен терроризмге шектүү деген статья козголуп, банковский карталар бүт бар блокировка болот дагы, кийин силерге чоң проблема жаратат да бул нерсе. Анан бул не только Россияда, Кыргызстанда дагы ошо Мбанк аркылуу, Сбербанк аркылуу көптөгөн мекендештерибиз тастыкталбаган адамдарга эле которо берет. Ошо 1 сомуңар үчүн, 1 рублиңар үчүн жооп берип каласыңар. Эгерде ошол которгон адам терроризмге шектүү адам болгон болсо? Да, ошо не только вот негизи эле туура эмес адамга, билбеген адамга акча которбогула. Вот ошону айтайын деп атам да. Ал терроризмге шектүү болобу, кандай болобу, это уже дальше там следствие эмелер докажет, покажет. Анан просто ошол которо коем деп кийин проблема жаратасыңар да өзүңөргө. Анан кээ бир адамдар бар экен, мен сага $500 берем, ушуну башка бирөөгө которуп бер, анан ошо услугаңды төлөп берем деп айтышат экен. Ошол нерсени да токтоткула. Башка адамдын акчасын башка бирөөгө которгондон. Барыңар билесиңер, ушул Украина башталгандан баштап ошондой бирөөгө акча которуп койчу чоң суммадагы мен сага акча төлөйм дегендер да көбөйүп кеткен. Ошолордун карталары азыркы күнгө дейин блокировкада. Ошол бирөөгө акча которуп, чоң суммада акча перевод кыла коем деп, бүт карталары терроризмге шектүү деп блокировкага түшкөн 115 федеральный закон менен.
Ошондуктан ушул нерселер болбош үчүн, урматтуу мекендештер, туура эмес информацияларды пересылка кылганды токтотобуз. Анан особенно таксисттер жаныңарга ушундай холодный оружие албагыла. Текшерилип атат. Ар бир машинаны текшергенге толук акысы бар. Операция «Сирена» уже объявлен. Москва, Московская область боюнча. Урматтуу мекендештер, өзүңөргө эле сак болуп, өзүңөргө так болуп жүрбөсөңөр, өзүңөр эле страдайт этесиңер. Ошону биз силерге жеткизүү иретинде ошо Учкунбек каналына тартылып атабыз. Урматтуу мекендештер, ошо барыңыздар аманчылыкта, тынччылыкта болуңуздар, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ушул маалыматты бардык группаларга бөлүшүп, мекендештерибиз сак болсун. Ошо акча которууда кимге которотам, ал ошо котороткан адам ошо терроризмге шектүү адам эмеспи? Ошондагы ойлонуп туруп которуңуздар деп биз чакырмакчыбыз. Андыктан каналга катталып, лайк басып, болгон мекендештердин группаларына жеткирип коюңуздарды биз суранабыз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кийинен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.